Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Литванын борбору Вильнюста НАТОнун саммити өтүп жаткан кез эң башкысы ал жердеги башкы көйгөй ушул Украинаны НАТО блогуна кошобузбу, киребизби же киргизбейбизби деген чоң маселе турат да. Мына бул боюнча ар кайсы мамлекеттердин позициясы эми ар кандай болуп атат. Бирөө болсо бүгүнкү күндө эч кандай кошпош керек деп, мисалы Германия айтып атат да. Анткени мунун артында согуш чыгып кетиши мүмкүн, согуш улгарып кетиши мүмкүн, мындан да узарып кетиши мүмкүн деп. Анан кээ бирөөлөр бүгүн Киевти колдоп, эртерээк НАТОго киргизүүнү каалап атышат да. Бул тынчтыкты орнотконго жардам берет деп алар тескерисинче жыйынтыктар чыгарып атышат да. Эми мындай аскердик уюмдар адатта дүйнөнүн ушул ар кайсы жерлеринде, өзгөчө Европада, батышта көп түзүлүп келген да. Мисалы дүйнөлүк биринчи согуштун алдында чоң уюмдар түзүлгөндө, ал дүйнөлүк биринчи согуш баштала электе эле, андан бир 15 жыл мурда эле түзүлүп баштаган экен да. Анан эми бүгүнкү күндө мисалы бүгүн ЖКК уюму иштеп атат. Ага болсо биздин баарыбызга белгилүү болгондой чектелүү гана мамлекеттер кирип, кээ бирөөлөр анын чыга качкандары да бар, кайра киребиз дегендер дагы болуп атат да. Варшава келишимин дагы мисал келтирсек болот да. НАТО блогу түзүлгөндөн кийин 1955 жылы Варшава келишими боюнча атайын уюм түзүлөт. Буга болсо дээрлик ушул Европадагы социалисттик мамлекеттер кошулуп, алар ушу НАТОго кирбей калгандыгы үчүн жана НАТОго каршы атайын бир аскердик уюм катары түзүлүп, анан иш жүргүзө башташпадыбы. Тилекке каршы бирок ал 36 жыл жашап, кийин баягы бизде социалисттик режим кулагандан кийин, союз кулагандан кийин ал Варшава келишими дагы ыдырап кеткендиги баарыбызга белгилүү. 1854 жылы Улуу Британия, Франция, Турция Орус империясына каршы ушундай блок түзүп атышат. Ал эми үч императордун Германия, Австрия, Венгрия, Россия кайта Францияга каршы ушинтип уюмдашып атат. 4-сүндө үчтүк союз деген Германия, Австрия, Венгрия, Италия, Франция менен Россияга кайта каршы калат. 5-чи жолу кайта биригип атат. 1891 жылдан 1917 жылга чейин Орус-Франц союзу деп аталат дагы. Бул эми кайта Россия менен Франция биригип, Германия, Австрия, Венгрия, Италияга каршы калат. Кызыкчылыктарына жараша блокторго ооп кетип турушкан да. Көчөңкү союздаш бүгүн душмандаш, көчөңкү душмандаш бүгүн союздаш болуп аткан мындай метаморфозалар дагы. Экинчи дүйнөлүк согушта да ошол блок аябай неме болду да, мындай өзгөрдү да. Антигитлерге каршы коалиция деп адегенде үчөө анан кийин калган мамлекеттерге жайылды да. Мындай эми аскердик жанагындай блоктор, аскердик уюмдар, бирикмелер могу регионалдык деңгээлде дагы түзүлүп келди да. Мисалы могу Африка өлкөлөрү өзүнчө биригип аскердик саясий бир системаны түзгөн убактар болду өткөн кылымдын 70 жылдарында. Алар дагы ушул жанагындай мамлекеттердин коопсуздугун, стабилдүүлүгүн камсыз кылабыз деп бир катар Африка өлкөлөрү, Кариб бассейн мамлекеттери, деңиздин боюндагы мамлекеттер бир топ коргонуу саясатындагы бирикмени түзүшкөн да. Эмдеги эле НАТОнун уюм катары блоктогу мамлекеттер бүгүн деле айтып жатышат. Биздин башкы максатыбыз коргонуу, сырткы душмандардан коргонуу болуп саналат депчи. Бул жагынан алып караганда мына Америка Кошмо Штатынын, Жаңы Зеландиянын, Австралиянын жанагындай аскердик саясий өзүнчө бир блок иштеп атпайбы бүгүнкү күндө? 3 мамлекеттики Анзиус дегенчи. Анан эми дагы бир кызыктуу жагдайларга туш болуп атабыз, көрүнүп атат да. Бул Европадагы НАТО ошол Америка кошулган жалгыз уюм эмес да. Мына Америкасы жок эле өзүнчө дагы европалыктардын уюму бар, албетте. Мына Түндүк Европалык коргонуу союзу деп аталат да. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция. Финляндия менен Швеция мына НАТОго кошулабыз деп атпайбы? Алардын дагы өзүнчө жанагы мамлекеттердин бирикмеси бар, согуштук саясий бирикмеси бар да. Люблин үч бурчтугу деген Украина менен Польша, Литва үчөө кирет. Анан эми дагы бир кызык нерсеси бар, мындай эл аралык укукта, эл аралык тажрыйбада, тарыхта бүгүнкү күнгө чейин бар да. Мисалы Париж актысы деп коет да, 1278 жылы кол койгон. Андорра мамлекетин эки мамлекет коопсуздугун кепилдик берип сактайт да. Бул Франция менен Испания да. Кытай менен Америка Кошмо Штаттары
1979 жылы ошол жанагы Тайванды коргоо боюнча келишим түзүшкөн. Дагы бир кызык нерсеси, ошол эле Кытай менен Украина беженде корголо турган мамлекет. Кытай ошонун коопсуздугун кепил кылган мамлекет. Бул келишим 2013 жылы түзүлгөн. Мына Украинага орустар ат бастырып киргенде бул келишимдин тагдыры эмне болду деген маселе дагы бир топ талкууланып барганан токтоду. Эми союз түзүү, согуштук саясий аскерий союз түзүү кыймылы токтой элек процесси. Дагы далайга чейин уланчудай болуп атат. Мына эң акыркы жаңы түзүлгөнү бул августта. Бул Австралия, АКШ, анан Британия түзгөн да. Муну Кытай дагы абдан мындай кескин реакция кылып, бизге каршы түзүлгөн союз деп эсептеп атат. Себеби жанагы Тынч океандагы мына Австралиянын территориясы Кенен деңиз боюндагы океандын жээгинде, АКШ болсо кубаттуу мамлекет, Британия андан бешбетер кубаттуу мамлекет. Ушул үчөөнүн жанагы аскерий флотторунун тыгыз кызматташтыгы Кытайды кооптондуруп турган кези.